Ааламга жол айылдан башталат. Бүгүн биз алгачкы аймактарды аралап көрсөтүүбүздө Өзгөн районунун тоолуу, жер шарты катал, ири суу жана ага коңшу зергер айыл аймактары менен тааныштырабыз. Кыргызда ат адамдын канаты деп илгертен айтылып келген. Ат канчалык күлүк болбосун, аны таптаган адам саяпкер болбосо, күлүктөр байгеге ичилинбейт. Ата бабадан калган салтты улап, 15 жылдан бери ат таптап келе жаткан Өзгөн районунун Жаңы Акты айылынын тургуну 54 жаштагы Курманбек Орозбаев. Мен ушу жаш кезимде биринчи спортту жакшы сүйөт элем. Ушу спорт менен жүрүп, анан айылга бул жерге көчкөнбүз. Биздин ата журт ушул жерде эле. Атабыз өскөн жерде, энебиз өскөн жерге келип, буга дейин биз Кыргызстан айылында, Ташкы айылда жашайт элек. Анан бул жерге келип, карасам аталарым, туугандарым баардыгы ушу улак чаап, ушу атка кызыгып, анан атка кызыкканыма бир 10-15 жыл болуп калды. Анан секинден өздөштүр бирөөлөрдөн сурап, ошентип анан ат кармашка аракет кылып, анан аттан баштадым. Муну караш үчүн ушу жаш бала карагандай балалуу айылдайбыз да биз баарыбыз. Муну кечке 3 саат убакыт бөлүш керек. Эртең менен турабыз. Эртең менен эрте 5те турабыз, чөптү салабыз. Мисалы үчүн чөп салгандан 1-2 саат күтөсүн да, андан кийин сууну беребиз. Суудан кийин жазга маал биз жазда карасак, эгерде жазда сууну бергенден кийин 1-1,5 сааттай откоруп туруп, асып коебуз 1-2 саат. Кашыйбыз, тарайбыз, анан асып коюп, анан кайра түштө саат 1-2лерде отко коюп, анан 1-2 саат откоруп, анан кайрадан эле баягы өзүнүн чөбүн берип, анын аркасынан суусун берип, жемин беребиз. Эми аттын өзүнүн немелерине, кебетесине карап жем беребиз. Чоң аттарга чоңураак беребиз, кичине аттарга азыраак беребиз. Менин оюм боюнча, ошо кыргыздын жылкылары биздин погодабызга же биз кандайдыр Кыргызстандын өзүбүз неме абасына туура келеби? Кандайдыр мен үчүн кыргыздын аттары өтө жакшы деп ойлойм. Анан азыр ушул моменттерде, азыркы заманда башка жактардан алып келип атышат. Россиядан алып келет, Полшадан алып келет, эми Англия ар түрдүү жерден алып келет. Акыл жеткен. Грузиядан алып келип атат аттарды. Алар кандай экенин билбейм, алар дагы ошо Полшада, айрыкча Полшаларда алып келип чаап атышат. Полшалар менин оюмча бир аз убакыт, 1-2 саат катуураак чаап койсоң кыйналып калабы деп ойлойм. Эми аны жамандаш эмес, менин түшүнүгүм боюнча. А бирок биздин кыргыздын жылкылары саартан кечке чыгасың, эртеси эгер табын билсең, жакшы билсең, ошол эртеси деле ошондой эле настроениеде чыгат, бузулбайт, кыйналбайт. Ушу 92-93-төрдө жакшы чаптым окшойт. Анан бүткүл ушу Казакстан, Өзбекстан көптөр келген. Ошол моментте жакшы улактарда байгелердин алды төө же машина болгон болсо, ошо төөнү ошондо мен уткам. Бул атты Россиядан алып келгенмин. Пулу сал кымбатыраак. Бул ушу Орловский уруктан. Азыр буну биз даярдап багып атабыз. Али бул боло элек булат. Муну таптап, даярлап, курсактарын тойгузуп, анан качан дармандар күчүнө киргенде чучугун толтуруп алып, күздө анан Кудай кааласа улакка жарайт деген оюм бар. Эми мунун бою 1,75 барбы, же андан бийигирээк болуш керек. Бийигирээк бул. Assalamu alaikum. Çetasın kalman. Бул биздин айыл башчыбыз, биздин айылдын аты Жаңы Акты. Жаңы Ак көбүнөн ушундай аталып калган экен, ата-бабалар Жаңы Акты деп. Ушу Жаңы Акты айылынын маалыматын ушу биздин айыл башчыбыз өзү айтып берсе. Бул Жаңы Акты деген аталып калышы ата-бабабыздан ушул Жаңы Актардын көп өскөндүгүнө байланыштуу жердин атын Жаңы Акты деп койгонбу. Ошо Жаңы Акты аталып калган. Азыр биздин элибизде ошо Жаңы Акты деп эле Жаңы Акты айылы. Бул жерде 230 кожолук жашайт, 1180 адам. Азыр ушул жерде бул Жаңы Актарды погоданын жакшы болгон жылдары түшүмүн күйүп алышат. Ал түшүмдөрү алды 5 тонна, аркасы күйүп албагандар 5 килограммга чейин жаңак терип алышат. Ал погода кээ бир кар жаап, погода начар жылдары жаңак болбой калат. 3 жылда, 4 жылда бир, 5 жылда бир болсо, кээ бир жылдары жакшы эле болуп берет, элге кыйлап пайда.
жаңактын бул жердеги аталыштарын аталарыбыз кээ бир жерди мына жыгыттын ичин бөйрөк жаңак деп койгон. Бул жерде болсо дагы мына жерин кичүү түнт деп, анан улуу түнт деп. Алардын аталышына караганда улуу түнт деген жерине кирсең, сырттагы күн көрүнбөйт. Көлөкө. Жерибиз ушунчалык кооз, биз жерибизге ушунчалык сыймыктанып жашайбыз. Мен Ирус айыл өкмөтүнүн башчысы Тиленбаев Акболуш. Биздин Ирус айыл өкмөтү боюнча айта турган болсок, биздин Ирус айыл өкмөтү алыскы тоолуу айыл өкмөттөргө кирет. Областтан 70 км алыстыкта жайгашкан, районубуздун борборунан 25 км алыстыкта жайгашканбыз. Биз айыл өкмөт боюнча айта турган болсок, биздин айыл өкмөттүн айрыкча мал чарбалык менен алектенишет. Чөп чабык боюнча биз райондон 70-80% райондорду биз камсыз кылабыз чөп боюнча. Айрыкча элдер мал менен алектенишет. Биздин айыл өкмөттө 10.200 калк жашайт. Айыл өкмөттө 7 мектеп, 4 орто мектеп, 3 башталгыч класс бар. Биз эми айыл өкмөттүн жумуштары боюнча айта турган болсок, быйыл 2018ге 2 чоң айылыбызда Кыргызстан Жиде айылы деп коет. 2 чоң айылда 2 чоң проекти таза суу бүткөрүлдү. Сметалык баасы 26 миллиондон 52 миллионго. Азыр Ири суу айыл өкмөтүнө караштуу Кыргызстан айылындагы таза суу элге берүүчү кампада турабыз. Бул жерден 155 метрден мотор менен суу тартылат, электрический. Бул жерде 400 кубтук кампа бар, ошого суу толтурулат. Кыргызстан айылында 615 кожолук жашайт, 4000ге жакын калк бар. Бүгүнкү күндө ошолор толугу менен Исмаилов Ажмамат көчөсү, Айтиев көчөсү, Достук, Ынтымак, Дикангазы, Мураталы көчөлөрү толук бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болгон. Ушул жерден ичет, мына жерде таза сууну фильтрлейт. Мына 2 кампага суу топтолот. Элге бүгүнкү күндө толук жетет суу. Азыр Кыргызстан айылы боюнча айта турган болсок, 7,5-8 километрге суу түтүктөрү тартылып, 36 жерге колон көчөлөргө колонкалар коюлуп, азыркы күндө биз толук проекттин өткөрүп ала элекпиз. Өткөрүп алгандан кийин элдерден заявка түшсө, ар бир үйгө учетчик менен киргизип беребиз деген планда турабыз. Азыркы күнү 2 айылда элдер таза сууну пайдаланып жатышат. Жиде деле ошол 8,5 километрге суу түтүктөрү тартылып, кампалар жасалып, 200 кубтан 400 куб кампа 2 айылда тең. Азыркы заманбап бардык нерселер коюлган. Азыркы күндө эл таза суу менен камсыз болушту. Жер шарты катал Зергер айыл аймагы райондун борборунан 30 чакырым ыракта турат. Элдик уламыштарда айтылгандай, Зергер айыл өкмөтүнүн аталышы зер буюмдарды жасаган кол өнөрчүлөр көп чыккандыгы менен байланыштуу. Биздин айылда илгери зер буюмдарды жасаган усталар көп болгон экен. Айылдагы Шаамурат жайлоосунда үңкүр бар. Усталардын баары ошол жерде кол өнөрчүлүгүн улантышкан. Кытайдан келген соодагерлер зер буюмдарды ушул жерден алып кетип турган. Ошондон улам зер буюмдарды жасаган жер Зергер аталып калган дейт айыл тургундары. Зергер айыл өкмөтүнүн токой чарбасынын баш токойчу болуп иштейм. Биз основной биздин жаңак менен иш кылабыз, жана алма, жапай алма. Ошолорду азыр бизде Зергер айыл өкмөтүнө көп көчкүнүгө байланыштуу өзүбүз өстүрүп, өзүбүз эге турган болуп, жылга 7000 деген көчөттөрдү өзүбүз өстүрөбүз. Жана ошондой эле декоративный көчөттөрдөн, каштан,
анан бадам, миндал. Ошол дуб көчөттөрүн өзүбүз өндүрүп, өзүбүз аймагыбызга эгебиз. 250 гектар жерибиз бар. Ошо 250 гектар жердин 17 гектар жери жаңак, калгандары алма токой менен долона токой. Ошонун аймагынан биз өзүбүздүн бюджетибиздин, өзүбүздүн күчүбүздүн, менетибиз менен атайын каралма токой лестицосунан соттолгон жаңактарды алып келип өстүрүп, ушу арендатылардын баардыгына таркатып, эгип, даярдап, жылыга 1 жыл даярдап, экинчи жылы эгип турабыз. Аталган айыл аймактын Аюу кыштагында 20 жылдан ашуун убакыттан бери жер көчкү жүрүү коркунучу сакталып турат. 2017 жылдын 29 апрелинде жер көчкү 24 кишини турак жайы менен басып калган. Тургундардын айрымдары аталган райондо Ана Кызыл айылына көчүрүлгөн болсо, көпчүлүгү дали жер көчкү коркунучу сакталган аймактан көчүп кетиш элек. Биз турган Аюу айылы 219 түтүнү бар азыркы күндө. Мурун көбүрөөк болчу, андан кооптуу деп көчкү жүрүп 2017 жылы. Андан кийин 33 кожолугубуз Төрткөл айыл өкмөтүнө көчүп кеткен. Азыр ушу күндө 219 түтүн бар. Анын ичинен дагы 106 кожолукка корутунду чыккан, кооптуу аймакта жашайт деп, алардан 33 көчкөн, калгандары жашап атат. Азыр ушу күндө дагы кооптуу аймак дагы деле бар, азыр кооптуу бар азыр деле. Эл секин көчүп атат, бирок бирөөтөлө көчүп кеткен жок алы. Балага ылайыкташтырылган мектептин курулушу 2018 жылы башталган. 2019 жылы жаңы окуу жылында колдонууга берилүү пландалууда. Ал эми эски мектеп кооптуу аймакта жайгашкандыктан окуучулар 2 жылдан бери айылда эң калган үйлөрдө билим алышууда. Мектепти жаңы түшүүгө себеп 2017 жылы 29 апрелде көчкү болгон Аюу айылында. Ошо көчкүдө бизди окуп жаткан мектебибиз кооптуу зонага кирди. Бизге курулуп жаткан жаңы мектеп дагы кооптуу зонага кирип калды. Ошондуктан эми коопсуз зонада ушул жерди эл тандады. Шу жерге келип, мына былтырдан бери шу мектепти курушка аракет кылып атат. Бизде өзү 302 окуучум бар. Даярдоо класс менен 287 жогорку класс. Энди 2 сменге окууга шарт түзүлөт да. Кут турган айылында өткөн жылы ветеринардык тейлөө борбору ачылган. Ошол эле айылдагы номер 25 Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектепти быйыл оңдоп түзөөдөн өткөрүү пландалууда. Мындан сырткары аталган айылга жеке ишкерлер тарабынан чоң мечит салынган. Эми бул мечит тууралуу айткан болсок, буну өзүбүздүн ушул жерлик Тосойлук абабыз Сулайман деген абаларыбыз салды, өзүнүн каражаты менен. Бул мечит 500 месалык да. Анан ушул элге уадасын кылган экен, ушул мечит салып берем, ушундай кылып деген. Мындай мечит Кыргызстанда кем эле жерлерде болсо керек. Ушундай мээнетин кетирип, балдардын мээнетин кетирип, ушул мечит салып бергенине шүгүрлөрдү айтабыз. Бул жерге 7 айыл, бул Заргел айыл өкмөтү бардык ушул жерге эле окуйт. 7 айыл бар. 7 айыл боюнча ушул жерге эле окушат. Азыр биз турган жер Заргер айылы. Заргер айылында 220 түтүн жашайт. Ошол 220 түтүндө географиялык шарты боюнча эки бетте жайгашкан, ортосунда Заргер дарыясы агып турат. Жаз айында айрыкча суу кирген убакта ушул эки айылды бириктирүүчү көп жылдан бери муктаж болуп келген ушул көпүрөнү салган. Жалпы сметалык баасы 2 миллион. Мындан элдин салымы Арис программасы менен ушул аймактарды өнүктүрүү жылына карата 2 миллиондук көпүрө курулуш иштери башталып аягына чыккан. Бул көпүрөнүн бир гана 2 айыл эмес, жайлоого чыккан жайлоо көчтөр сырттан келген, бул жактан Сузак району Заргер айыл аймагы боюнча ушул көпүрө менен пайдаланууга берилип турат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө көпүрө жеңил машинага гана өтүүчүгө ылайыкталган.
Заргер айыл өкмөтү боюнча 4 объект МЧС тарабынан планга кирген. Бүгүнкү күндө Токтогул айылында 250 габион сетка берилип, 200 метр коюлуп бүттү бүгүнкү күндө. 2 объектте иш жүрүп жатат. Нишкесай айылында 2 объект, Заргер айылынын баш жагында 150 метр дамба курулуу. Дамбанын курулуш себеби суу эрте жазда көп келгенине байланыштуу үйлөрдү каптап, үйлөрүн, огороддорун сел алып кетип коркунучу бар да. Ошонун себебинен габион сетка МЧС тарабынан берилип, ошо Токтогул айылдыктар өздөрү ошол жерде иштеп, 20 адам ошол жерде иштешти.